намаз оқып бүткөндөн кийин салам берип, аятал курсун окуп, тасбихаттарды айтып, Кур'ан тилават болуп, пайгамбарга салават айтып отуруу, бул 4 чоң ийгиликке жетишүү. Өтө чоң ийгиликке жетишүү. Абу Саид ал-Худри деген сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам риваят кылат. Башка бир риваятта Абу Хурайра менен Абу Саид ал-Худри экөө пайгамбарыбыздан айтып атканын угат. Башка бир риваятта Абу Саид ал-Худринин өзүнүн гана укканын, пайгамбардан укканын риваят кылып атат. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбар мындай деди: "Ла яқуду қаумун йадкурун-Аллах." Кайсы бир эл, кайсы бир жамаат Аллахты зикр кылып отурушса дейт. Биз азыр Аллахты зикр кылып отурдук. Зикр деген ал намаз. Зикр деген ал ар бир киши өзүнчө субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар деп айтышы. Зикр деген Кур'ан тилават кылыш. Зикр деген тилават кылынган Кур'анды угуу. Зикр деген пайгамбарга салават айтуу. Пайгамбар айтат: "Ла яқуду қаумун йадкурун-Аллах." Кайсы бир жамаат Аллахты зикр кылып отурса, илля хаффатхумул малаика. Биринчиси, аларды периштелер айланып таваф кылып турат дейт. Субханаллах. Ар бирибиздин оозубуздан чыгып аткан субханаллахты мен ушунун сообун жазайын деп периштелер биринен сала экинчиси талашып турат. Сиздин оозуңуздан чыккан зикирди. Бул биринчиси. Биринчи жетишкендик. Экинчиси, гашиятухумур рахма. Аллахтын рахматы жаап турат зикир кылып аткан коомго. Карагыла. Зикир кылып аткан коомго Аллахтын рахматы жаап турат. Жанга чыккан адамдын желкеси суу болот. Башы суу болот, кийими суу болот. Зикир кылган коомдун төсүнүн ылдый жагына Алланын рахматы жаап турат. Алланын рахматы, мээрими жааган инсан ал тозок болбойт. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, ва назарат алейхимус сакина. Аларга Аллахтан сакина түшөт. Сакина ал эмне десе, сакина ал жүрөктөгү бүт бардык кыжалачылыктын жоголушу, жүрөктүн тыным алып эс алуусу, ырахаттануусу. Бул үчүнчүсү, ал эми төртүнчүсү эң мыктысы. Ва закарахумуллаху фиман инда. Аллах зикир кылып отурган бендесинин ар биринин атын айтып, Алла өзүнүн алдындагы периштелерге сиз менен мактанат. Мына баланчы бендем, түкүнчү, пустанчы бендем мени атымды субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар деп атады деп периштелерге биз менен Аллах мактанат. Караң. Ошондуктан намаздан кийин шашып туруп кетпей, ушул 4 ийгиликке жетишип анан чыгып кетиш керек. Экинчи бир хадисте инна лиллахи малаикатан ятуфуна фит-туруq. Аллахтын бир периштелери бар. Атайын тийиштүү болуп жөнөтүлгөн. Алар жолдорду, мечиттерди, бүт бардык жактарды ятуфун айланып жүрүшөт. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله. Эгерде Аллахты зикир кылып аткан эле журтту, коомду көрүп калышса, танадау, башкаларына үн чыгарып танадып чакырышат. Халумму иля хажатикум. Мына издегениңерге тезирээк келип күбө болуп калгыла деп башкаларын да чакырат. Күбө болуп калгыла деп. Анан алар биринин үстүнө экинчиси ушинтип кошмок болуп атып, асманга тирелип калат деп атат. Сиздин айткан зикириңиздин сообун мен жеткирейин Аллахка деп. Сакина эмне ал? Ва назалат алейхимус сакина. Аларга сакина түшөт деди жана. Тыным түшөт. Ал кандай сакина десе? Ал-Бара ибн Азиб деген сахаба болгон. Үнү ушундай мукам үн, сахабалар ошонун
үнін ұққысы келіп, ал түні үйінде Құран оқып жатқанда, анын үйінің сыртына айланып отырып алышы жері. Сахабалар түні менен келіп білгізбей, ушун үнін угуш үчүн шығыр еткен үн шықса, чочуп кеткендигинен токтотпой болсын деп, билгизбей келип отырып алышы. Bir күнү ал атынын арканын узун кылып казык кагып, ошол жерде Куран окуп отурду. Bir учурда аты ушунчалык туйлап, өзүн жана баласын, жанында уктап аткан баласын тебелеп кетишинен коркуп, бир аз жылып коет. Окуп аткан Куранды токтоткондо аттын тыбырчылоосу, үркүсү токтоп калат. Улантса дагы тыбырчылайт, токтотсо токтоп калат. Эртеси менен пайгамбарга келди: "Я Расулалла, түнү ушундай бир окуя болду. Куран окусам атым тыбырчылайт. Жанда баламды тебелеп кетишинен коркуп, акыры окубай койдум" десе пайгамбар. Ошондо үстүңдү карадың беле, башыңды көтөрүп дейт. Ал-Бара ибн Азиб айтты: "Жок." Пайгамбар айтты: "Аттың ошондо бир мынтип карап койгопсуң да, үстүңдө сакина турат эле" дейт. Сакина деген периштелер Ал-Бара ибн Азибтин үнүн уккусу келип үйүлүп калгандыгынан, ошолордун көптүгүнөн ат тыбырчылап үркүп кеткен эле. Болгон окуя. Сакина деп ушуну айтат. Ал келгенде жүрөк ушунчалык тыным алат. Сакина, Аллахтан сакина, тыным түшкөндө ырахат жүрөктүн түбүнө батат. Жүрөк ушунчалык ырахат алат. Дүниөлүк проблема, түйшүк, кыжабачылыктардын бүт бардыгын ошол зикир бияка суруп чыгат. Аллах кылган зикириңиздердин айынан пайгамбар айткан ошол 4 ийгиликке жеткизсин. Периштелер дайым таваф кылсын. Аллахтын рахматы дайым түшүп турсун. Сакина, жүрөккө дайым тыным болсун. Эң негизгиси, зикир кылгандыгы үчүн ар бирибиздин атыбызды Аллах өзү атап, периштелерге биз менен мактансын. Амин. لا إله إلا الله مانة عند الله حفظنا وحفظكم الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله أكبر السلام عليكم